Речной вокзал жана Сходинский деген метро жактарда, ушул жактарда жүрүшөт азыркы убакта. Эки бала экен. Квартирант болуп, киримиш болуп, тоноп кетет. Бардык акчаңарды, телефонуңарды, бүт нерсеңерди тоноп кетиши мүмкүн. Абайлап караңыздар. Алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер. Geçe günü, Novruz günü 21 Mart geçki saat 4:30-5'lerde bizim kvartiraga eki bala gelgen. Eki bala kvartirant bolup жашайбыз деп келишкен. Анан колдорунда эки сумка бар экен. Эки пакет сумкалар бар экен. Анан биз каяктан келди деп ишимен ойлондум эле. Каяктан келдиңер десем, Подмосководан келдик деди. Ишибиз алыс болуп Москвага көчүп келдик. Анан аябай чарчадык байке, уктайлык, место кылып берсеңиз деди. Матрастарыңар жок экен го, жүктөрүңөр каякта десем, эмеде деди, тиги Подмосковода калды, эртең алып келебиз деп ошентип айтышты. Анан кийин ошондо шек жаратты дагы, мен сразу паспорттун сүрөткө тартып калдым да, сүрөткө тартып калып, бул жака эки место бошотуп берип жатышкан. Анан кечке маал түнкү саат 10дордо акчаңызды которобуз дегенде мейли деп которот болуш керек деп уктап калыпмын. Анан уктап калып эртең менен турсак, буякта биздин квартирант балдардын Redmi 8 деген телефонун урдап кетиптир. Кечке маал түнкү саат 2:30-3:00. Абайлаңыздар. Ошол бала мына Бишкекте окуган экен, Тахир деген 96-жылкы. Буну даже мен сураштырсам, бунун юридикалык образованиясы дагы бар экен да. Ошол образованиясы менен эме кылып, буну өтө кылдаттык менен кыргыздардын квартирасында ошондой акча, телефон, кымбат нерселерди тоноп жүрүшөт. Буну мен арыз жазайын деп оюма келди. Арыз жазайын десем, квартирадагыларга келип, кайра милиция басып, бизди дүрбөлөңгө салып, көчөдө калгыдайбыз. Ошон үчүн абайлаңыздар, мындай мошенниктердин данныйларын тартып алыңыздар. Мисалы, мен азыр данныйларын көрсөтүп бере алам мына жакта. Сүрөттөрүн. Мына бала экен, Тахир деген бала. Короче, саат 4-кө чейин ойлон, сатпайм дейт. Андан кийин жок болот уже деп ошентип жазыптыр азыр мынакей. Разговорлорун полный жазгамын. Сүрөттөрү бар, мына данныйларына Тахир деген кечке маал. Азыр мен бул баланын паспортный данныйлары бул Facebook'a да киргизгенмин. Мынакей. Нарматов Тахир деп турат. Абайлаңыздар, дагы бир шериги бар. Ошол бир узун балак, мындай өтө бир сылык сүйлөп, ширин сүйлөп бардыгыңарды алдашы мүмкүн. Этият болуңуздар. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жердештер, абайлаңыздар. Кыргыз мекендештерибиздин арасында мошенник дагы балдар бар экен. Кечке маал 21 март күнү саат 19:00 эки бала келишкен. Жердеш.ру сайтынан чалышып, квартира керек деп, эки место керек деп, биз Подмосковода иштейбиз дешкен. Иштейбиз, жумушубуз алыс болуп атат. Москвага көчүп келдик. Эми Якиторияда, Кремль жакта официант болуп иштейбиз деп ошентип сүйлөшүп кетишкен. Келишип, анан эки пакет менен келген эки бала. Эки пакет менен келип, могу жерден эки местага жатабыз деп, бирөөсү бияка жатмак, бирөөсү тиги кроваттын үстүнө жатмак. Анан ушул жерге жатышып, түндөсү 3 адам бар болчу квартирада. Ошол үчөөнүн бирөөсүнүн телефонун Redmi 8 деген телефонду урдап кетишиптир кечке маал. Абайлаңыздар, мошенниктер көбөйүп кетти. Квартирант алганда сураштырып, паспорттун данныйларын тартып алыңыздар. Мен дагы тартып алдым эле. Тахир деген Бишкектик бала, 44-чү мектепте окуган бала экен, 96-жылкы. Этият болуңуздар, мошенниктер көбөйүп атат. Анан жана телефонду алып келип бер деп звонок кылсам 3,5 миң акча сурап атат мен менен прямой эфирде сүйлөшүп. Аллахтан корккон адам барбы өзү? Ушундай жаштар үлгү болуп, жакшы нерселерди баштап, жакшы нерселерди кылсаңар жакшы болот эле. Ушундайлардан абайлаңыздар. Квартираны азыр мошенниктер көбөйүп кетти. Коронавирус ансыз деле элибизди кыйнап аткан убакта абайлап жүрүңүздөр.